Sırga kattım, geçirip koy paydasızdan gemidi uvaktın, gevir elder aylasızdan uğunu ulanttı. Qoz jerde törölgüm dep ойлойм ардайым, төрт мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Аткарат. Бүгүн Бегиш келди бизге, эфирибизге көр кошуп, анткени Бегиш бүгүн бизде кара тор ат. YouTube программасы бардыңыздар көргөнүзгө кубанычтабыз. Жана буга чейин айткандай эле, азыркы көрүп жаткандар бой доктор, жана анын катарында мен жана бүгүнкү келген мейманыбыз Бегиш. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиздин жубайыңыз барбы? Жок, баары жакшы. Туура эле айттың. Ассаламу алейкум YouTube'ун көрүүчүлөрү, кыргыз калкын баарыңарды көргөнгө чын жүрөктөн кубанычтабыз. Анда эмесе силердин сурооңорго жана Арсенин суроосуна алдыңкы жарым сааттын ичинде жооп бергенге даярмын. Мына сага бардыгы эң сонун. Урматтуу айымдар, мырзалар, буга чейин бардыңыздар билгендей эле WhatsApp номери бар. Жана түз байланышка чыгыңыздар 56 56 72. Бардыңыздар бүтөбүз. Менин оюмча Бегиштин бүгүнкү көрөрмандары абдан көп болуш керек. Балким. Алар дагы бойдок болсо керек. Балким. Бегиш мырза, программабызга кош келдиңиз. Бүгүнкү майрамды эмнегедир өзүңүз эле Жок, негизи майрамда аткан кезден чыгып келе албадыңар. Азыр каякта жаныңыз сагы? Азыр акыркы жаңылыктар менен жүрөгүм бош, достордун арасында эле отургам. Анан силерге студияга конокко келдим. Бүгүн ошондо бүгүнкү майрамда досторуңуз менен майрамдадыңыз. Ошентип болот. Жок, майрамдап атабыз десек болот. Азыр силер менен майрамдап атабыз. Бирок телебирүүчүлөр аны башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Ар кимдин өзүнүн ою дейм ойлойм. Ооба, Бегиш мырза, менде сиздин жаңылыктарыңыздан эле көргөндөй эле бирге деген чыгармаңыз чыкты. Чын айтайын, эң сонун чыгарма болуптур. Анан кийин бул чыгармага идея кимден келди? Эмне болгон чыгарма болду? Негизи Саундтрек бул. Ооба, бул кийин саундтрек болуп кетти. Башында Эмир Fighting Championship деген Россияда бир клубтун гимни болуш керек болчу. Ошондуктан телекөрүүчүлөр ошол ырдын окуясын билгендер бар болсо керек. Ал ыр биринчи алга болчу. Анан кийин ал ырды башка кишилер саундтрек кылып алгандан кийин бизге бирге кылып бересиңер деген үчүн бирге болуп калган. Эң сонун. Эми, урматтуу айымдар, мырзалар, азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Дал ушул чыгарманы эми YouTube каналынан көпчүлүктөр көрсө, биз бүгүн аны түз эфирден көрөбүз. Барыңыздар, назарыңыздарга азыр бирге чыгармасы Бегиш жана Баясан козголуңуздар. Барыңыздарга бүгүнкү майрамчан менен. Улайм, ноталар кулайт, сенин көчөңдүн иттери көрө албай улайт. Мезгил өтүп жигиттериң Бегишти туурайт. Сезип көбү бул биттерди сарыдан сурайт. Кара тору атмын, музыкалык затмын, билбегенге жатмын, ачылбаган катмын. Кара тору бакпы же кара тору жакпы, кандай мезгил келбесе да акыйкатты жактыр. Кандай чөйрө туш келбесин суудай болуп бактын, үзүп жесең кызыл өрүк данегин да чаккын. Кыргыз рэппин жактыр, чөнтөгүңө баттыр, жүрүп жаткан майрамыңды шаңдуу кылататтым. Кара тору аттым, жеттем десең чаптыр, заман өз ылгаптыр, түзүлгөнүн саптын, достукту байлыкка сатып үзүлгөнүн жаттын. Окуп көрүп жазганымды мындай маани таптым, кээ бир сөздөр түшүнүксүз аны сырга каттым. Geçirip koy paydasızdan gemidi uvaktın, gevir elder aylasızdan uğunu ulantı. Ün algıdan uğarmandı üyüne uzattım. Kara toru at, kara toru at. Эми бул биринчи раунд болчу. Экинчи раунд менден. Сары ат бүгүн NTV шоуда башкарат. Анткени бул менин программам, бул жакта сарылар аткарат. Бүгүн Бегиш келди бизге, эфирибизге көр кошуп. Анткени Бегиш бүгүн бизде кара тор ат. Ошошкондой болду. Ооба. Урматтуу телегөрүүчүлөр, улантабыз. Менин оюмча, рэпти дароо эле аткарып кетиш өтө кыйын экен. Сиздин кандай ушинтип дароо аткарып кеттиңиз? Мен мисалы азыр сиздин угуп атып, мен ойлонуп кеттим, азыр утулуп калам го депчи. Бирок образдан чыгып кеттим. Негизи ар кандай учурлар болот, кээде илхом келет, кээде маанайың бар болот, кээде маанайың жок болот. Учурга дагы көз каранды. Бирок сиздин көпчүлүк учурда сиз ырдаганда эмнегедир музыкага көрк кошулат. Бул эмнеге байланыштуу ойлойсуз? Үнүңүзгөбү же берген сиздин креативиңизгеби? Бул ар бир адам өзүнчө индивидуал болот да. Ошол себептен деп ойлойм, ар бир адам өзүнүн харизмасы бар, өзүнүн жылдызы бар дегендей.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер унутпаңыздар, эгерде Бегиштин харизмасы бар болсо, сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Бул WhatsApp номери. Азыр 772 98 70 07 сандарын териңиздагы түз байланышка ушул WhatsApp номерине жазсаңыздар болот. Менимче Бегиш бардык суроого жооп берүүгө даяр. Жеке жашоодон баштап, канча акча табат жана ким менен сүйлөшөт. Мени булдун баардыгы кызыктырат турат болуш керек. Урматтуу айымдар мырзалар, 56 56 72 бул түз байланыштын номери. Азыр убакыттан пайдаланып чалып калсаңыздар болот. Бегиш мырза, бүгүн эми майрам. Бүгүн майрам. Учур менен пайдаланып бардык сүйүшкөндөрдү бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сүйүңүздөр түбөлүк болсун, бактылуу өмүр сүргүлө демекчимин. Эмне мынча шашылып дароо эле убакыттан кармап калып? Негизи куттуктап коюш, жана башында эле куттуктайын деген унутуп калыптым негизи. Негизи сонун. Биз бүгүн бирок ал майрамдойбуз. Биз азыр сиз менен биргеликте оюндарды ойнойбуз. Урматтуу айымдар, мырзалар, бизде бардык билгендей эле оюндарыбыз бар. Биринчи оюндун аталышы смайликтерди бириктирип кинонун аталышын тап деп аталат. Азыр сизге биз сыналгыга смайликтерди чыгарып беребиз. Алар ар кандай образда. Максатыңыз ошол сценарийне карапбай, же смайликтерге карапбай бир кинонун аталышын айтышыңыз. Кинонун аталышын айтыш. Кинонун аталышын. Кыргыз кинолору же Дүйнөлүк. Дүйнөлүк кинолор. Анын ичинде мультфильмдер дагы бар, кыска тасмалуу, метраждуу кинолор тасмалар. Эскерте кетчү нерсе бар, мен киноман эмесмин, көп кинолорду билбей калышым мүмкүн. Ал жакта кыргызча дагы бар. Менимче оңойлуу болот болуш керек. Бизге алгачкы сүрөттөрдү чыгарып берсе, азыр алар кандай болот, баарыбыз көрөбүз. Бегиш мырза, ойлонобуз, бул кайсыл кино тасма? Бегиш мырза. В поисках мамы окшойт. Тура. Биринчи раундту мыкты аткардыңыз. Эң сонун кийинкиси бар бирок. Биз кубанбай турушубуз керек. Буну кайсыл кино тасма деп ойлойсуз? Бул белгилүү СНГ өлкөлөрүнүн арасында белгилүү тасма. Буну сиз көргөнсүз. Балким ушул кино тасма саундтрек тартып көрөйүн деген ойлор пайда болгон, балким. Ким билет эми. Кайсыл кино тасма деп ойлойсуз? Башында жакшы жашоо, бири-бирин сүйүп калуу, анан шаардан айылга көчүп кетишет. Бул дүйнөлүк кино. Бул Казакстандан тартылган кино тасма. 5 чейин санайын. 1, 2, 3, 4, 5 бул Келинка Сабина кино тасмасы. Биринчи жолу котом. Көргөн эмессизби? Жок. Анда биз тура эмес тандаган экенбиз. Кийинки кино тасма бар бирок, бизге кийинкисин чыгарып берип койсо, буну билесиз. Бул Немо деген кино. Бул Немо мультфильми. Бул туп турам, бирок кийинкисин азыр көрөбүз. Атайын бирөө жеңил, бирөө оор окшойт. Ооба. Буну менимче эми азыр дароо эле табат болушуңуз керек. Форсаж бул. Форсаждын эскиреги. Бирок Россияда тартылган. Бумерби? Бир аз. Бригада. Тура, мыкты. Бунун баарын сиз бат эле таап койдуңуз. Урматтуу айымдар, мырзалар, мындай таланттар бат эле. Негизи бул оюнду биз башка кыргызчаларга ойнотконбуз. Бирок тапкан эмес. Кинолорго жакшы көрөт окшойсуз, кино тасма. Жок, жакшы эле көрбөйм кинолорду негизи. Барып калам кээде кинолорго, анан көп кинолорду эсте калбайт да. Эми келиңиз азыр бир эксперимент кылалы. Көп кино тасмаларга эми сиздер саундтрек тартасыздар, клиптерин ырдатасыздар, ыр жаздырасыздар. Эгерде ушул апамды көрөт кино тасмасына саундтрек жазып бере десе, кандай кылып ырдайт чыгата элесиздер? Апам жапкан нанды сагынам. Бул даяр ырда. Кылгым келет, тарап кетти келген алыман. Апам үчүн даяр күчүм барына. Ей! Атакемде ардайым баранын жанында. Асыл заты мен экем, ордуна жан эч табылбас берекем. Жаратыкта ойлонгон анын жалгыз, үмүттөнгөн наристес мен экем. Кучагыма алгым келет бекем, бейшени таманында экен. Ушундай. Сону. Эми Бегиш мырза, биз эми башталышын ырдап алгандан кийин бизде азыр бардык билгендей караоке рубрикасы бар. Анда келген жылдыздарыбыз ушул түз эфирден бизге мыкты чыгарманы жандуу ырдап бериш керек. Мен оюмча эми рэперлерге бул тоскоолдук деле болуш керек. Артыңызда микрофонубуз бар. Алтын микрофон. Алтын айда эркелетип алсаңыз болот. Алтын айбы. Азыр биринчи чыгарма, Айчы чыгармасы. Бардык телекөрүүчүлөр чакырабыз, биз менен кошо ырдаңыздар. Ушул майрамды биз эми майрамдасак да, бирок жакшы маанайда өткөрүшүбүз керек. Анда эмесе, Айчы чыгармасы Бегиш жана Арсен бардыгыбыз чогурдайбыз. Кеттик. Студияга үн чыгарып берип койсо. Бардык сулуу кыздарга. Метрода иштеген жигиттердин атынан. Айтчы, сен белең мени жашоодо күткөн. Айтчы, сен издеп алам дайланып бүткөм. Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен. Өзүңдү элестетсем, мээримдей төгүлүп сен.
айтчы сен белең мени жашоодо күткөн. Эй досум карачы, жерге тийбей басканын, жүр артынан эрчиличи карабастан башканы. Узун чачтары артка ташталып, сүйүп калдым деп айтпаймын, балким кеттет башталып. Жакын барып таанышып, бирибизге жагышып, көз караштар алышып, жылдыздардай жанышып. Уялбастан карачы, мен кыргыздын баласы, кадамымды саначы, толук ыктымал менин барышым. Кантип мен мынча жыл бир өзүңдү таппадым, кантип сендей сулуу көз алдымдан баспады. Тартип сенде бар экен, бүт алам сага зар экен, тартынба айтуудан катылган сырлар бар экен. Айтчы сен белең мени жашоодо күткөн. Айтчы сен издеп алам дайланып бүткөм. Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен, өзүңдү элестетсем, мээримдей төгүлүп сен. Айтчы сен белең мени жашоодо күткөн. Жанып турган сезимимдин козголгонун карачы, жагып калдың бул чындык, сен колумду кармачы. Кетели бирге жашоо жолунда, сенин менен өмүр сонундай. Мени эгер жактырсаң бирге түшөлү сүйүү торуна, бекем кысып борума. Мен кармаймын колуңдан, даяр бол бирге болууга, адашпайсың жолуңдан. Мен сен деп, сен мен деп, жетели бакыттын соңуна. Ишенсең мен да ишенем, суроом бар сенин жообуңа. Айтчы, барбы бирөө сени ойго салган күндө, уктатпай күн батпай сенин сезимдериң жүдөп. Болсо эгер ошондой жигит бузууга менин акым жок, болсом деймин оюңда, сенин күтөмүн сенден анык жооп. Айтчы. Сону Бегиш мырза, сиз ушуну Мирбек Атабековдун дагы образын аткарып салдыңыз, өзүңүздүкүн дагы. Рахмат, аракет кылдым болушунча. Музыка жай болгон себептен анча образга кире албай калдыңыз. Образга кире албадым, ырдын анча сезе албай калдым десем болот, бирок баары жайында эле. Бирок бизде дагы ырлар бар, Бегиш мырза. Бул жактан сарсаналы болуш керек. Азыр биз дагы музыка чыкканда бул жактан менин оюмча билет болушуңуз керек. Буюрса. Эми азыр бизде дагы бир оюнубуз бар. Буну биз сиз үчүн даярдадык. Мен шоу бизнесте жүргөндөн кийин көпчүлүк баардык ырчыларды тааныйсыз. Кесиптештериңизди. Азыр биз болсо биз сүрөттөрдү чыгарабыз. Бирок алардын бетин смайлик менен жапканбыз. Сиздин максатыңыз ошол кайсыл ырчы экенин табышыңыз керек. Эгерде бетин смайлик менен жапса табасызбы? Балким да. Балким. Кийимдеринен же болбосо денесинин түзүлүшүнөн таанып калышы мүмкүн. Дене түзүлүшүнөн. Эгер сиздин бетиңизди жапсак, сизди тааныйбызбы биз? Эми ал силерден зависит. Бекиш мырза, оюну баштай туралы, бизге түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен азыр. Кабыл алсак. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Бегиш мырза, Кайрат Кыргыз Байкенин жаштык кес деген чыгармасын ырдап бересизби? Мен бул баланын чалганын 3-чү жолу отам. Ар бир келген коногубузга ушул тапшырманы берет эмнеге деп. Сөздөрүн жакшы билбейт экен, бирок ырдап берет. Өзүм бойлоп кечинде суу чачышып жүргөн убак эсимде. Бегиш мырза, образдан чыгыңыз болду. Ал бизде негизи башка оюн болчу, эмнегедир телегөрүүчүбүз чалып азыр Бегиш мырзанын башын айландырып койдум. Оюнубузду баштайбызбы анда? Кет, бизге азыр алгачкы сүрөттү чыгарып берсин. Урматтуу мырзалар, телегөрүүчүлөр, азыр силер дагы тапсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы сүрөт кеттик. Биринчи сүрөттө ким деп ойлойсуз? Дене түзүлүшүнөн. Сиздин эми статистикаңыз менен, сиздин ушул божомолуңуз менен. Дене түзүлүшү боюнча. Сиз эми смайликке карабайт экенсиз? Аман Бержибаев? Жок. Же Аскар Бержибаев? Анын дене түзүлүшү кандай? Ушундай? Ушундай. Дагы ким бар ушундай дене түзүлүшү менен? Ким болду экен? Келиңиз 5-ке чейин санайбыз. 1, 2, 3, 4. Эгерде аз таппай калсаңыз, ушул байкеге арнап сиз ырдап беришиңиз керек. Рэп. Таппай калдым. 5. Бизге туура жообун чыгарып берип койсо, бул байкенин баардыгын санайбыз, мерген турган. Кет, Бегиш мырза, негизи утулгандан кийин аткарыш керек. Кандай рэп стиль? Азыр сизди карап турат деп элестетип коюңуз. Сүрөт өчү албай турсун азыр. Ассаламу алейкум, мерген турган байке. Мен азыр сизди таппай калдым, эртең урбаңыз байке. Башка бирөө келсе, смайлик жок турбаңыз байке. Сизди таппай калсын, сизге арнап ырды жазсын.
сөздөр керек болсо башынан терең кассын. Азыр мерген турган байкебиз болсо башка каналга отуруп калды. Бизде бирок кийинки сүрөттөрүбүз бар. Кийинки сүрөттөрдү азыр бизге чыгарып берип койсун. Ким деп ойлойсуз? Азыр эле ырдатка окшойт бул мырзанын ырын. Балким башка. Ошол эле мырза. Кайрат кыргыз. Кайрат кыргыз. Кайрат кыргыз. Стадионду көрүп тааныдым да. Бул Кайрат кыргыз. Эгер таппай калсаңыз, балким дагы жыл ырдамаксыз, Жакшы болду тапканым. Бизге кийинки сүрөтүбүз бар. Кийинки сүрөттө ким деп ойлойсуз? Бул мырза Кыргызстан эмес, бул дүйнө жылдызы, Голливудда өтө белгилүү. Кино тасмалары көрүүчүлөр көп. Киану Ривзбы? Жок. Стэтхэм. Туптура. Туптура. Бизге туура жооп чыгарып берип койсо, мынакей. Эң мыкты. Бегиш мырза, эми азыр буга чейин бардык телегөрүүчүлөргө айткандай эле, сиздин көрөрмандарыңыз деп атсак эле азыр түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Алло, жанагы бала болбосо болду. Кабыл алсак, алло. Өчүп калды. Жана бала балким мерген турган деп айтайын деп атса керек, кийинкиси. Байке мерген тургандарын ырдап бересизби деп. Эми, Бегиш мырза, биз буга чейин ушул айткандай эле, сиздин жеке жашооңузга кызыккан сиздин көрөрмандарыңыз бар. Балким аларга деле кызык. Кайсы жактан кулунуу болосуз? Эмне үчүн ушул рэп чөйрөсүнө келип калдыңыз? Келиңиз. Мен Алай районунун кулуну болом, Ташкор айылы. Жаштык кезим Алайда өткөн. 99-жылга чейин, 99-жылдан баштап Бишкекте турам. Рэп чөйрөсүнө 2010-жылы келгем. Быйыл 8 жыл болду. Рэп чөйрөсүнө келген себеби ошол кезде биздин кыргыздардын бир long mix чыккан, кыргыз рэперлери менен. Ошону угуп, анан ошол таасир болгондо мен деле мындай ырдай алам да, балким жакшы көрбөймүнбү деп. Ал кезде юридикалык колледжде окуп жүргөн кез болчу. Биринчи ырым жазып, юридикалык колледжде майрамдарда ырдап баштадым. Колледждин ичинде таанымал болуп баштадым. Ошол ырым көп угуп баштады. Ал кезде Bluetooth бар болчу, интернет жок болчу. Кайсы чыгарма эле? Жашоом маракаты деген чыгарма болчу. 2009-жылдын ноябрь кезинде жазгам. Мен бардык телегөрүүчүлөр билет болуш керек. Мен деле билем. Ошол кезде сиздин жаңыдан гана клиптериңиз чыкканда, шляпаңыз бул жака кышайган. Ал 2010-жыл керексиң мага деген клип. Керексиң мага чыгармасы болгон. Ошодон кийин сиздин чыгармаңыз кандай бир тепкичи дагы көтөрүлдү болуш керек. Мен деле ойлойм, ал клип деле биздин менин чыгармама түрткү болду. Ошол кезде Бегиш Баясан мырза болсо, көчө акыны деп жүргөн. Сиз көчө Бегиш эле болчумун? Ага чейин Кара Тору боло элек болсуз. Жок. Кара Тору деген ал альбомдун аты негизи. Альбом аты. Сонун. Эми, ошол кездерде бирок чыгармалардын балким сиздин көз карашыңыз боюнча сапаты кандай? Азыр сапаты кандайга жетти? Албетте, азыркы сапат менен мурдагы сапат тең келише албайт. Бирок ал кезде деген талапка туура эле келген сапат болчу. Азыр эми баары өсүп кетпеди. Андан бери 8 жыл өттү. 8 жылдын ичинде уже iPhone 10-чусы чыгып атпайбы? Мынакей, бизге бирок 10 чыкпаса да бирок телегөрүүчүсү чыкты азыр. Түз байланышка кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Да кимде турасың? Ушул Бегиш мырза суроо берейин дедим эле. Албетте. Келиңиз. Угатабыз. Ойлойсуңбу деген ырын ырдап берип койсунчу. Ойлойсуңбу чыгармасын сурамчы атат. Кайсы жактан байланышка чыктыңыз? Биздин телегөрүүчүбүз азыр алыстап кетти. Ойлойсуңбу чыгармасын сиздин көрөрмандарыңыз телегөрүүчүлөр сурап жатат. Азыр текст издеп атабыз. Азыр бат-баттан издей койсун урматтуу телегөрүүчүлөр. Эми рэп болгондон кийин ал жакта текст көп. Аны жатташ да кыйын. Турабы? Бирок 100дөн ашык чыгарма жазгандан кийин кыйын болуп калат экен негизи. 100дөн ашык чыгарма жаздыңыздар. Сага достор, биз ошол чыгармалардын арасынан бир 20сын жатка билет болушубуз керек. Ал деле абдан сонун. Сонун. Азыр бардыңыздар назарыңыздарга ойлойсуңбу аттуу чыгармасы түз эфирде. Бегиш мырза, даярбызбы? Ойлойсуңбу жаттып алып жаш кезиңди айылыңды, аз болсо да жаным берген аялыңды, кайыныңды. Ойлойсуңбу туура жолду, катталарды айыбыңды, курасыңбы максаттардан келечекти кайыгыңды. Ойлойсуңбу ат денеңди мушташ жүрүп жатканда, кошунаңдын итти келип токтобостон капканда, камчы менен кошунаңды баштан ары чапканда, жылуу изди ээрчип келип тергөөчүлөр тапканда. Ойлойсуңбу колуңдагы иштеп жаткан адамды, ар бир күндүн аракеттин ар бир баскан кадамды. Ойлойсуңбу жаныңдагы кубат берген досуңду, же өзүңдү катты сүйүп өз элиңе жоосуңбу? Сен да ойлойсуңбу күндө жаттып кетчинде,
Тамекини таштасам деп, жаңы жашоо баштасам деп, жаштык кездин оттой жалындаган кезинде мезгил менен ашпаса деп, убакытым шашпаса деп, ойлойсуңбу кантип элге жардам беришти? Жакшы ойго келишти, ой жүгүртүп териштирип, ойлойсуңбу келечекте алды дагы кадамды, ойлобогон адам жашоодон жадаганбы? Кара ойдун артын коштойт күтүлбөгөн жамандык, керек эмес миллиондор, керек экен амандык. Жаратканым өзү урат сен урбагын адамды, ар бир заттын өз турмушу башкаларга караңгы. Мен тынчтыктын жараны, ойлойм эле караарын, тилеймин ар бир күнү мен коомумдун тазарарын. А сен да ойлойсуң бүгүндө жатып кетишинде, тамекини таштасам деп, жаңы жашоо баштасам деп, жаштык кездин оттой жалындаган кезинде мезгил менен ашпаса деп, убакытым шашпаса деп. Мыкты, Бегиш мырза. Менимче бул чыгармада эки маани катылган экен. Биринчисинде ойлонуш керек экен, экинчисинде тамеки тартпаш керек экен. Сиз тамеки тартасызбы? Ошо тамекини кантип таштасам деп ойлоп, ушулар жазгандан тамекини таштап койгом. Таштап койдуңуз. Канча күн болду? Көп эле болду. 2-3. 3 Бегиш мырза, булурун чыкканына деген негизи жарым жылдан ашып калды. Ага чейин ойлонуп туруңуз. Азыр бизге түз байланышка чыккан дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Келдик, Бегиш тойлорго чакыруучусу барат бекен. Албетте барабыз. Биздин өзүбүздүн менеджер номери бар. Эгер азыр жазып алам десеңер, азыр деле беребиз. Азыр биз мынакей карап бардык телегөрүүчүлөрдүн күбө болуш керек. Тойго заказ кантип түшөт? Мына түз эфирге чалышат, андан кийин той табылат. Ошодон башталат. Бегиш мырза, мындай бир эксперимент жүргүзүп көрөлү. Эгерде сизди тойго чакырды, 2 жашны үйлөнүүсү, ал жака рэп айтыш керек. Андан кийин балким ошого байланыштуу сиз жана киргизет эмеспи? Кошулушу 2 жаш. Ошол рэп стилинде болсо кандай болот эле? Мен ойлойм, ал туура эмес болуп калат го деп. Балким көрсөк. Жок, мен ага негизи каршымын. Мыкты. Биз буну жөнөтө Балким текшердик. кийин 60-ка чыкканда ошондой болот, бирок азыр андай болбойт. Сиздин оюңуз боюнча деп атсам түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло. Алло, Саламатсызбы? саламатчылык. Көргөнүзгө кубанычтабыз угуп жатканыбызга. Алло. Мен Токмок шаарынан чалып аттым элем, атым Айнагүл. Айнагүл эже, кош келдиңиз. Бегиш, ишиңе ийгилик. Чоң рахмат. Мен балдарым сенин ырларыңды укканда жанын берет. 3 балам азыр телевизорду карап тиктеп отурат. Жана Тата Улан байке менен чогуу ырдап эметип бере алабы? Тата Уландын ырларын жанакы Жакшы суроо. энеңди укпадың, мен билем деген, ушундай ырлар. Суроо деген Тата Улан байкебиздин ырын ырдап бериш керек экен. Ырдап бериш керек экен. Биринчиден Айнагүл эже, чалганыңызга чоң рахмат, балдарыңызга ысык салам. Негизи ушундай жагымдуу учурлар болот. Ата-энелер чалып, менин балдарым сенин ырыңды жакшы көрөт дегенде аябай кубанабыз да. Эже мындай айтты. Ушул Тата Улан мырза менен сиз дуэтте ырдайт белеңиз деген экен. Албетте ырдайт болчумун. Кайсыл чыгарманы? Жаңы чыгарма жаратпакпыз. Мен билем Тата Улан байке деле өзү жакшы ырларды жаратат, биз деле өзү жаратабыз. Андан эгер экөөбүз дуэт кылабыз десек, анда жаңы чыгарма чыгармакпыз. Менин оюмча бул ишке аша турган нерсе экен. Андыктан сиз дагы четте калбай азыр 56-56-72 сандарын телеңиздер түз байланышка келиңиздер. Барыңыздар күтөбүз. Эми, Бегиш мырза, көптөгөн телефон чалар болуп жатат азыр, бирок биз анын баардыгын кабыл алабыз. Бирок азыр бизде оюнубуз бар. Буну сиз дагы билесиз, мынакей буга чейин азыр Айчи чыгармасын ырдасак, эми Энетил чыгармасын азыр караоке түрүндө ырдайбыз. Менин оюмча жакшы чыгарма. Баарыңыздарды сыналга жакыныраак чакырабыз. Добушун бийигирээк кылып көтөрүңүздөр жана бирге чогуу ырдаңыздар биз менен кошо. Менин оюмча текстин баардыгы билет болуш керек. Текстин билгене биз менен чогуу ырдайбыз. Ооба. 1, 2, 3 караоке рубрикасы Бегиш мырза кеттик. Сеники New TV'ники жана Арсендики. Сеники Бегиш мырза образы. Коз жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайык, жаратканым буйруса берет, баарыбызга нан чайын. Мен ишенген адамдар бар, алар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден.
Бийик күчү бүркүт сымал ала тоонун үстүндө Кыргызстандын муктаж салым кошкондар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин мекенимдики, сөзүм менин энекемдики, бул жашоонуку сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики, элимдин жаны менен барабар жерге. Илгери ата бабаларыбыз келген, улутум сүйлөсүн деп эне тил берген. Урпагы сактасын деп мээнетин арнаган, сөз байлыкты балаган, күндөр өттү арадан. Жер кургап жамгыр төктү, дале кыргыз деген бар адам жашайт мейкин ааламда. Мен да эркин баратам. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин мекенимдики, сөзүм менин энекемдики, бул жашоонуку сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Кыргыз тил сенин тилиң, менин тилим, эне тилим. Жашайт дайым урпактарга берет билим. Керек тилим сүйлөгөнгө, маселени чечкенге, маектешип түшүнүүгө, таарынычты кечкенге. Кеч калба, эч алба, башка тилди биринчи орунга. Эне тилиңде тиричилик орундат, эсиңдеби эне тилиң колуңда. Сүйлөсө дейм кыргызча борборумда. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики, сөзүм менин мекенимдики, НЮТВныкы сеники. Бүгүн сүйүшкөндөргө арнаган бегиштектики. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Айы, чоң рахмат. Браво, мыкты. Бегиш мырзага биз атайын ушундай бир смайликти даярдаганбыз. Бегиш мырза, мен оюмча бул сиздин образыңызга төп келишет болуш керек. Мыкты. Импровизацияңыз 100% экен. Бардыгы бар. А бирок мен дагы айтайын деп атсам, дагы телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло. 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 Урматтуу телегөрүүчү. Урматтуу телегөрүүчү, сизди көрүп толкунам кетсе керек. Балким. Кайсыл калат элеген айтарын билбей. Эми, Бегиш мырза, рэп стили Кыргызстанда мен оюмча бир 10 жыл болуп калды. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда рэпти канча жаштан канча жашка чейин угушат? Сиздин угармандарыңыздар ким деп ойлойсуздар? Негизи угармандар жаш балдардан баштап улуу кишилерге чейин, бирок жаштардын арасында көбүрөөк болот. Жаштар арасында. Ооба. Алар жана ойлойсуңбу чыгармасын көбүрөөк угушат экен. Ал жактан тамеки чекпеш керек. Спортко көбүрөөк басым жасайсыздар дагы. Спорт, сүйүү, мекенди патриоттук сезимдер. Эми, ушул Заманбап ачылгандан кийин биз билгендей эле Заманбаптын футболкалары чыгып баштады, кулондор чыгып баштады. Бул эмнеге байланыштуу? Балким ушул Европа тараптагы жана Black Star бар эмеспи? Ошого Негизи Black Star менен салыштырышат. Неге дегенде СНГда болгондуктан Кыргызстанга Black Star лейбл эле таанымал. Ошондуктан баары Black Star менен салыштырат. Негизи бардык эле рэперлер өзүнүн лейблы бар болот. Лейбл деген бул команда. Команданын ичинде ар түрдүү ырчылар болот. Лейбл деген бул топ болуп саналбайт. Заманбап тобу эмес, Заманбап командасы, Заманбап лейбл болот. Анын ичинде ар кандай артисттер бар. Бардыгы тең өзүнүн жалгыз жеке ырчы катары өзүн тартуулайт. А бирок биз билгендей эле эми кыргыз эли балким алдында сөздү жаңыдан түшүнүп келе жатса керек. Бегиш десе эле Баясан эске келет, Баясан десе эле Бегиш эске келет. Жана бириккенде Заманбап келип эске келет. Бегиш мырза, азыр биз кыскача музыкалык чыгармага кезек берели.